Нан болсо ыр болот деген илгери биздин совет мезгилинде макал бар эле. Улук нан деген сочинениялар жазып элек. Бүгүн элми аралап жүрүп чарчагандан кийин мына нанды алгандагы, нан жапкандагы энергия мукмуш болуп көтөрүп кирип майлайын эми. Оппа. Жеңемдин үйүнө келсем нан жаап аткан экен. Баалымда мен нан жапчу элем, тандырыбыз элем, ошону издеп тандырыбызды тутам. Нан өтпөй дечи эле. Ушинтип эле жасап койдук. Мен өзү жакшы жасашты унутуп эле калдым. Сонун нандар болуп атат. Анткени нан жабыш өтө чоң искусство, бул дагы илим. Биз ойлойбуз, илим жазсак эле сонун деп. Бирок 9-класста биринчи жолу нан жапкам, бейс агам, жана өпкө куйгам. 15 жашымда болсо 30 жылдан кийинки сезимдер. Соң чоң атам 97 жашында кайтыш болду. Ушу нанды аябай маани берип, жакшы бир каалаган адамдар болчу. Анан сөзсүз ушинтип сары май менен майлатчу. Oynuyoruz. Oy, otursun.